Руслан Жаманакович, менде сизге эң алгачкы суроом, дагы эми ушул ВЭФ жөнүндө тартып баштаган соң, ВЭФтин тарыхы жөнүндө айтып кетсеңиз. Негизи ВЭФтин тарыхы бул 25-30 жылдан ашуун болуп калды. Баягы айта кетчү нерсе бул аябагандай баягы тарыхы чоң спорт да, бул улуттук спорт болгон арында. Чанын 2014-жылы ошол именно улуттук спортту кулатууну түптөгөн ошону ойлоп тапкан десек, баягы Темир Моханович, баягы раматылык биздин агайыбыз ушу мага сунуш кылып, жана ошондой эле ошол агайыбыздын баягы учение деп койсо болот, Эмиль Токтобонов азыр кетсе мен федерациясынын вице-президенти, ушул кулатуу эртаймашты бүткүл дүйнөлүк статусун киргизип, ушул дүйнө жүзүнө тааныталы улуттук спорт катары деп сунуш түзүп, ошо 2014 жылдан бери, андан бери 3,5 жыл өтүп калды. Негизи ушул кулатуу эртаймаш бул элдик мындай кандай десем, улуттук спорт кыргыз элинин. Анан ушул улуттук спортко сиз мен түшүнгөн боюнча ММАдин кандайдыр бир правиласын киргизип өттүңүз, ошондо бир гибрид чыкты. Демек бул эксклюзивный продукт десек болот экен да, Кыргызстанда. Бул жөнүндө айта кетсек, көп эле айтып калышат. Эми силер улуттук спорт деп коесуңар, бирок эми баягы эле UFCден айырмаңар эмне? Жөн эле улуттук спорт деп силер ат коюп алдыңар өзүңөргө деп баягы көп айтып калышат. Мен түшүндүрүп кетет элем. Биринчиден, бул спорт негизи кулатуу UFCге чейин пайда болгон спорт. Кулатуу эртаймашыбыз бүт правилаларыбызды, баягы эрежелерибизди ушу дүйнөлүк стандартты келтирип, бизге мисалы биздин турнирибизге Бразилия, Америка, Мексика каяктан гана келишмейт. Африка мамлекеттери, Европа мамлекеттеринен бери келип катышат. Ошолорго түшүнүктүү болуш үчүн. Жаңылышпасам, өткөн событиядан баштап, өткөн турнирден баштап чыканак менен уруу дагы киргизилиптир. Ошол боюнча айтып кетсеңиз, эмне себептен киргиздиңиз? Чыканак менен уруу ыкмасы негизи бул азыркы дүйнөлүк практикада эң чоң ушундай промоушен федерацияда колдонулуп келет. Бирок мен буга чейин бул аябай баягы травма жаракатка көп алып келчү баягы уруу ыкмасы деп туруп мен макулдугумду белбей келчү элем. Ошондой эле айтып бул каяктан пайда болду дегенде, биздин белгилүү чемпионубуз Самат Эмилбеков аттуу спортчубуз бир жолу баягы Всемирный бойцовский клуб Ахматтын турнирине барып катышып, бир өтө күчтүү чечен мушкер менен мушташкандан кийин баягы чечендик мушкер чыканак менен уруп келгенде баягы просто-напросто айтылгандай защитасы жок экен да. Практикада колдонулбагандан кийин булар көнүптүр. Кандай гана азыркыга чейин мен макулдугумду берип, эрежесин чыканак уруу ыкмалары болот деген учурда дагы чыканак менен көп урушпайт. Анан жана ушул мага кызыктуу болгон ВЭФ федерациясынын структурасы да. Сиз айтып өткөн ВЭФ Selection, ВЭФ Amateur деген бар экен. Ушул жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиз. Чындап келгенде көп суроо берип калышат. Эмнеге силер чанжыратып эле Selection, Pro Fight, Amateur, анан Global деп койдуңар деп айтканда мындай жооп берет элем. Күнү түнү иштешет, тренировка кылышат. Бирок чыкканга жер жок болуп калды. Анан баягы мен да ой кеттим, канчалык практика көп болсо, ошончолук спортчунун негизи баягы орусча чувство боя деген болот. Ошонун баары ошончолук көбүрөөк, ошончолук мушкерибиз күчтүү болуп калат да. Биз англисче ат коюуга туура келет, анткени биз ар бир өткөзүп аткан турнирибиз, мисалы любительский болобу, Selection Global'дар болобу, бүт Америкада жана Шердок аттуу порталда, мисалы Кыргызстанда ушу күнү саат ушунчада ушу жерде любительский турнир өтөт туруп заранее баягы афиша берилет да. И даже в свою очередь любительский турнирлерди биз ушу Америкага результаттарын жөнөтүп турабыз. Глобалды өткөзүш аябай эле мындай финансы жактан кыйын эле иш болуш керек да, анткени чоң события чындап келгенде. Анан мамлекет жардам береби сиздерге? Мамлекеттин негизи жардам берилет. Бул негизи эми айтып кетсем, жылына 1 миллион сомдой негизи бөлүнөт да. Анан көбүнчө бул баягы любительский турнирлерге көбүнчө каражатын жумшайбыз, бирок биздин бир эле турнир өткөзгөнүбүз бул деген бир 2 же 3 миллион сомду сарптап коет да. Эми азыр келе жаткан 6 март күнү өтө турган ошол ВЭФ мындай эң ири жана өзүңүздөр айткандай грандиозный события жөнүндө пикир алышып кетсек. 6 март жөнүндө айтып кетчү болсок, бул эң биринчиден
Бул өзүбүз күтүп жаткан турнир болуп атат. Баягы силер айткандай процентке менен Тилек Жээнбековдун бул Кыргызстан бүткүлүп атат. 6 мартта мен ойлойм өтө бир кызыктуу беттештер болот. ВФТ бүткүл дүйнө кулаттуу эртай матч федерациясы, англисче айтканда World Эртай матч Federation федерациясы пайда болгондой 3 жыл мурун эл кандай кабыл алды дегенде мен ойлойм элге бул өтө чоң жаңылык болду. Анткенде Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй, болуп өтпөгөндөй, аябында жогорку деңгээлде биринчи жолу дүйнөлүк масштабтагы ММА боюнча турнирлерди өткөзүп, бул кыргызстандыктар үчүн жакшы бир эсинде калчу турнирлердин бири болуп калды десем жаңылышпай айтпашым керек. Азыркы кезекте ММАдын Кыргызстанда абалы аябагандай бат өнүгүп жаткан спорттордун бири десем туура болуш керек. Анткени азыркы кезекте Орто Азияда кыргызстандык ММА эң алдыңкы орунда турат туруп, ар бир статистикада жана ар бир чоң турнир өтүп жатканда комментаторлордун сөзүнөн угуп билсек болот. ВФТ мушкери болуш үчүн эң биринчиден рингке 8 бурчтукка чыккандан коркпош керек. Өзүң жакшы машыккан профессионалдуу спортчу болушуң керек. Ошондо гана ВФТин командасында, ВФТин турнирлеринде катышууга мүмкүнчүлүк болот. ВФ 4 жылда аябында чоң жетишкендиктерге жетсем турат болуш керек. Анткени 4 жылда биз 49 ирет эл аралык турнир өткөзүп, Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүнүн ар тарап мамлекеттеринде кулаттуу эртай матчты улуттук спорт кылып таанытып, азыркы кезекте Орто Азияда эң мыкты федерациянын бири болуп саналабыз азыркы кезекте. ВФТин келечегин мен ойлойм, дүйнө жүзүндөгү бизге окшогон промоушендердин эң мыкты 5-ине киребиз деп чоң ишеничим бар.